Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Мурдагы элчи Кылычбек Султанов 24-июлда дагы суракка барат. Жумгалда тургундар түндүк-түштүк жолунун сапатынан наразы болуп чогулушту. Лукашенко чет элдик журналисттерди өлкөдөн чыгарууга чакырды. Өкмөт токтогул суу сактагычында суу аз чогуларын божомолдоп жатат. Министр абадан химиялык зат чачылып жатат деген маалыматты четке какты. Акыйкатчы Кимсановдун сабалышына жол берген абактын кызматкерлери жоопко тартылышы керек. Мурдагы элчи Кылычбек Султанов 23-июлда кечке жуук сурактан чыкканын, 24-июлда түшкө чейин жана кечке маал дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бара турганын Facebook баракчасына жазды. Тилекке каршы сурактын маңызы тууралуу азырынча айтууга тыюу салынды. Бирок соңку күндөрү болуп жаткан тенденция аркылуу өзүңөр деле түшүнсөңөр болот, деди мурдагы элчи. Буга чейин Кылычбек Султанов Азаттык радиосуна социалдык тармактарда бийликти сындап жазганы үчүн суракка чакырылып жатышы мүмкүн экенин айткан. Атайын кызмат мурдагы элчи кайсы иш боюнча чакырылганын кабарлай элек. Кылычбек Султанов Facebook'тагы баракчасына 5-августта президент Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо боюнча наразычылык акциясынын болоорун жазган. Интернетте пандемия шартына бийликтин кетирген кемчиликтерин, коррупцияга каршы күрөш начар болуп жатканы туурасында пикирлерин жазып келген. Кылычбек Султанов 2018-жылдын декабрында Түштүк Кореяда элчи болуп турган кезинде элчиликтерде коррупциялык иштер бар экенин жазган. Терс көрүнүштөр тууралуу Тышкы иштер министрлигине президенттик аппаратка жазган, катарына жооп болбогон үчүн президентке ачык кайрылганын айткан. Мындан кийин Султанов мурдагы Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дагы кызматтан алынган. Жумгалда тургундар түндүк-түштүк жолунун сапатынан наразы болуп чогулушту. 23-июлда Жумгал районунун Куйручук айылынын жанынан өткөн түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун сапатынан наразы болуп 20дан ашуун жергиликтүү жашоочулар чогулушту. Марат Отурбаев аттуу Facebook колдонуучу жайгаштырылган видеодо тургундар саздак жердеги жол курулушунда тийиштүү технологиялар колдонулбай жатканын айтууда. Жаштар көтөргөн маселени эң туура деп эсептейм. Бул жердин саздак экенин баарыбыз билебиз. Эч кандай технология колдонулган жок. Жолду туурасынан чоңойткондо болжолдуу 10 метрдей сазга кирди. Дренаж жок, суу турат. Эртең көчүп кетпейт деп ким кепилдик берет, деди жергиликтүү тургундардын бири. Чогулгандар эски асфальт айыл ичинде жолдорду оңдоого жумшалат деген убада аткарылбай жатканын айтышты. Видеодо жол салып жаткан ишкананын өкүлүмүн деген киши курулуш иштерди долбоордо көрсөтүлгөндөй жасалып жатканын түшүндүрүүдө. Аким Адыл Сапаров райондо түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушунун сапатына боюнча талаптар буга чейин эле айтылып келинген. Азаттыкка билдирди. Сапаров Куйручук айылынын тургундарынын талабын тийиштүү органдарга жеткирүүгө убада берди. Бул жолу Жумгал районунун Куйручук айылында иштеп жаткан италиялык компаниянын саздын үстүндө шагыл төгүп жаткандарын көргөн жергиликтүү нааразы болуп жатышат. Анткени Жумгал районунда жайгашкан Кара Кече көмүр кенинен КАМАЗдар көмүр ташып өтүшөт. Жаңы оңдолгон жол бат эле жарабай калбашы керек. Эл чогулганда мен иш сапар менен Нарын шаарында жүргөм. Эртең жол курулуп жаткан компаниянын өкүлдөрү менен жолугуп, элдин талабын жеткирем. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Автожолду 2023-жылы пайдаланууга берүү пландалып жатканын кабарлаган. Дээрлик $500 миллион бааланган түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Лукашенко чет элдик журналисттерди өлкөдөн чыгарууга чакырды. Беларус президенти Александр Лукашенко чет элдик маалымат каражаттарын жана аларга таандык болгон мамлекеттердин расмий адамдарын сындап, элди майданга чыгууга чакырган журналисттерди өлкөдөн чыгарууга үндөдү. Бул тууралуу Бельта мамлекеттик агенттиги кабарлады. 23-июлда Минскиде жыйында сүйлөп жатып, президент аткаминерлерди өз ишин жакшы аткарып, элге болуп жаткан окуяларды жакшыраак түшүндүрүүгө чакырды. Лукашенко BBC, Эркин Европа, Азаттык радиосунун жана интернет сайттарды сындады жана журналисттерди массалык башаламандыкка үндөп жатышат деп айыптады.
Шайлоо кампаниясынын аякташын күтпөй, алар мыйзамдарды урматтабаса, майданга чакырышса, өлкөдөн чыгарып жибергиле, деди Беларусь башчысы. 9 августта белгиленген президенттик шайлоо алдында Беларуста Лукашенконун негизги оппозициялык атаандаштары жарыштан четтетилип, кээ бирлери камакка алынды. Наразылык акцияларын чагылдырылган журналисттерди да кырмап кетишүүдө. Радионун президентинин милдетин аткаруучу Дейзи Синжелар түз эфирди жүргүзүп жаткан кесиптештерибиздин полициянын чабуулуна туш болбогону, бийлик элди ишеничтүү маалыматтардан ажыратууну көздөгөнүн күмөн жаратпайт деп билдирди. Өкмөт Токтогул суу сактагычында суу аз чогуларын божомолдоп жатат. Өкмөттүн божомолунда 2020 жылдын октябрь айына чейин Токтогул суу сактагычында 14,9 миллиард куб метр суу топтолот. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,3 миллиард куб метрге аз. Бул тууралуу кышка даярдануу боюнча жыйында белгилүү болгон өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Жыйында биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков быйыл суунун аз топтолгонуна көңүл бурду. Ал күз-кыш мезгилинде туруктуу электр энергиясы болушу үчүн Токтогул суу сактагычындагы сууну рационалдуу пайдалуу электр жабдууларын жана жылытуучу от казандарын оңдоо керек экендигин белгиледи. Бирок өкмөт эмне себептен суу аз топтолгонун түшүндүргөн жок. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 2019 жылдын 1 октябрына карата 17,2 миллиард куб метр. Ал эми 2018 жылдын ушул мезгилинде 19,2 миллиард куб метр, 2017 жылы 19,6 миллиард куб метр болгон. Суу сактагыч эң көп дегенде 19,5 миллион куб метрге чейин суу батаары аныкталат. Министр абадан химиялык зат чачылып жатат деген маалыматтарды четке какты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов интернетте тарап жаткан ар кандай фейк кабарларга ишенбөөгө элди чакырды. Бейшенов 23 июлдагы онлайн брифингде социалдык тармактардагы өлкөдө тик учактар химиялык уулуу заттарды чачып жүрөт деген маалыматтарга түшүндүрмө берди. Мен социалдык тармактагы кичинекей тик учактар ар кандай химиялык каражаттарды чачып же санитардык иштерди кылып жатат деген маалыматтарга токтолуп кетейин. Мындай маалыматтарга ишенбөөгө чакырам. Кыргызстанда бир дагы учуучу транспорт менен мындай иштер жасалган жок. Ал эми кече айрымдар жазып чыккан автожир тик учагы машыгуу иретинде учуп жүргөн, деди Бейшенов. Кыргызстанда социалдык тармактарда коронавирустун күчөшү дезинфекциялоодон 5G технологиясынын болуп жатат деген ар кандай маалыматтар байма-бай тарап жатат. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дезинфекциядан кийин оору күчөп кетти деген сөздөрдү четке каккан. Ал эми маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандын аймагында 5G технологиясы орнотулган эместигин жана анын жабдыктарынын адамдыга ден соолугун тийгизүүчү зыянын тууралуу тастыктаган маалымат жок экендигин билдирген. Өлкөнүн күч органдары жалган маалымат таратып, коомчулук дүрбөлөңгө салгандар жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Новосибирск шаарынан Бишкекке 208 мигрант кайтып келди. Сибир С7 компаниясынын Новосибирск-Бишкек авиакаттамы менен Орусиядан Кыргызстанга 208 мигрант учуп келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри кабарлады. Чартердик учакта кош бойлуу жана балалуу аялдар, кары-картаңдар, оорулуулар, жакындарын жоготкондор, студенттер жана депортациядан болгондор жарандар келди. Алар Орусиянын Новосибирск шаарынан сыртка Забайкальде, Иракы чыгышта Дальний Восток, Алтай республикасында Кеверемова жана Сахалин облустарынан иштеп жашаган кыргыз мигранттары. Мындан сырткары авиакатта менен Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү көмөктөшүү үчүн 8 ыктыярчы дарыгер келди. Ошондой эле Новосибирск облусундагы кыргыз диаспоралары чогултулган 700 000 рубльдuk медициналык жабдуу, дары-дармек, башка препараттар жеткирилди. Жүргүнчүлөрдүн тизмесин кыргыз диаспорасы өкүлдөрүнөн жана Кыргызстандын Новосибирскидеги консулдугунун кызматкерлеринин турган комиссия түздү.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери 60ка жакын өлкөдөн 30 миңдей Кыргызстандын мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүмү Орусияда жүргөндөр. Саламаттык сактоо министрлигинин 26 июнда кабыл алынган чечимине ылайык чет жактан кайтып келгендер мурдагыдай жапырт обсервацияга киргизилбейт. Оорунун белгилери жок болсо, аэропорттон үйүнө кое берилет. Ал эми оорусу байкалгандар дарыланууга жөнөтүлөт же ооруканага жаткырылат. Эгер сиздер бул жаңылыктарды толугу менен көргөн болсоңуздар, лайк басып, комментарий жазып жана каналга катталууну унутпаңыздар.